Ассаламу алейкум, кыздар, кандайсыздар? Кутмандуу таң бардыгыңыздар менен жаңы жуманын башталышы менен көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Бул жума сиздерге кандай максат кылган болсоңуздар, Аллах таала максаттарыңыздарды орундатсын. Эмне дуа кылган болсоңуздар, ар бир дуаларыңыздарды кабыл кылсын, Жана бул жума бизге берекелүү, рызкылуу болсун, ийгиликтүү болсун, Жуманын башында биз кандай баштай турган болсок, кандай ниетте баштай турган болсок, дал ошол ниетиңизге жараша ошол жума өтөт. Ошондуктан биз ниет боюнча билебиз, сабактарды өткөнбүз, Бул жерде ниетиңиздерди түздөңүздөр. Ар дайым ниет кылыңыздар. Эмнеге ниет кыласыздар? Эмнеге ниет кылган болсоңуздар, Аллах таала айтат экен да, эмнени ниет кылган болсо, мен ошол нерсени бере берем дейт экен. Ошондуктан бул жерде туура ниет кылалы, туура дуа кылалы, туура сурайлы. Балким кимдир бирөө бул жактан карыз болуп кыйналып жаткан болсо, ошо карызымды оңой жол менен кутултууга жардам бере көрчү деп жакшы ниет кылсаңыз болот. Бул жумада мен мондай жумуштарымды жеңилдете көрчү, Аллахым. Же болбосо мен, эгерде сиз бизнесиңиз бар болгон болсо, уже соода саттыкта товарларыңыз бар болгон болсо, ушул жумада Аллах таалам мага берген рызкыңды көбөйтүп бере көрчү. Баягы ар бир саткан менин товарымдан, буюмдарымдан мага эки эселеп рызкы бере көрчү деп дагы сурансаңыздар болот. Анткени рызкы берүүчү да Аллах таалам, алуучу да Аллах таалам. Бардык нерсени Аллах тааламан кайрылып сурайсыздар. Бүгүнкү тема келиңиздер. Биз көп эсе байкасаңыздар, адамдардан эмне каалайсың деп сураганда, көп ушул буга чейин да айткам, байлык, бийлик, атактуулук, же болбосо жумушунан аябай өркүндөп өсүп кетүүсү, акчаны, саякатты, же ата энесинин ден соолугун, балдарынын келечегин, ушул нерселердин баардыгын сурашат. Бирок карасаңыздар, биз эгерде азыр келип туруп бирөө сизге эртең сенин акыркы күнүң десе, эмне кылат элек? Бардыгыбыз жан талашып барып намазыбызды окуйт болчубуз, тоо кылат болчубуз, ыйлайт болчубуз, кечирим сурайт болчубуз. Өмүрү кечирбеген баягы адамдын акысына, башкалардын акысына кирип алган болсок, ошолордон барып кечирим сурап, карыздарыбыз болсо карыздарыбызды кутулганга аракет кылып болчубуз, карыздарыбызды кутултуп, башыбызды көтөрүп, өстөн моюнтуп, кечирим сурап, ыйлап кечирим сурамакпыз. Чын жүрөгүбүз менен. Эми элестетиңиз. Ар күнү сиз күндө сиз как будто эртең акыркы күнүңүздү жашаңыз. Бул ачуу чындык. Ошонткенде гана биз чын жүрөгүбүздөн Алла менен байланышта болобуз. Бир гана Алла менен байланышта болуп гана биздин жүрөгүбүз тынчыгат. Эми караңыздар, сиздер мына күнүгө айтып атам, күнүгө акыркы күндө жашаңыздар деп. Неге? Анткени сиздер күнүгө эртең менен турганда Аллага шүгүр келтирип, ыраазычылык айтып, андан тышкары кимге тарынган болсоңуз бардыгын кечирдим деп туруп, өзүңүздү жеңилдетесиз. Кимди тартынтылган болсоңуз алардан кечирим сурайсыз. Азыр эң оңой жолу бар, мына WhatsApp бар. Азыр барып алып, жанына барып кечирип койчу дебейбиз да. WhatsApp'тан эгерде сени капа кылып алган болсом, мени кечир деген сыяктуу смайликтер менен соңдуп эмоцияга чейин берип коюп турган, мына WhatsApp'тан деле кечирим сурасаңыздар болот. Сиздерге эң оңой жол. Анан мен кечирим сурасам, бул көп кетет да, анан мен кечирим сурасам, минтип кетет да, мен кечирим сурасам, мен слабый деп ойлоп калат да, анан лох деп ойлоп калат да деп эч качан анын ою сизге маанилүү эмес болуш керек да. Сиз ошону аябай маанилүү көрүп аласыз. Сизге ошол нерсе маанилүүбү? Же тигил жакта жашооңуз, тигил жактагы жанагы чогулткан соотторуңуз ошонун акысына кирип койгон үчүн ошол адамга бергениңиз маанилүүбү? Сизге эмне маанилүү? Аллах тааланын ыраазычылыгын алуу маанилүү болуш керек. Көрдүңүздөрбү? Эми келиңиздер, бүгүн биз убакытты айта кетейин. Убакыт азыр ушунча убакыт өтүп атат, Биз көбүнесе бизде мындай бар да. 3 жашоо бар, бизде. Карасаңыздар, бизде ата-апабыздын ичинде жүргөндө эле биз ушу биринчи жашообуз. Биз коркконбуз кадимкидей. Бирдеке башташтан коркконбуз, жаңы жашоого кадам таштагандан коркконбуз, апабыздын ичинен чыккандан коркконбуз да, ушу ичинде жүргөн учурда. Бирок чыккандан кийин анчалык деле биз корккондой жашоо эмес экен, жакшы эле жашоо экен, ата энебиз бар, мээрим алып атабыз, бир туугандарыбыз бар деген сыяктуу. Бул дүйнөдө деле жакшылык бар экен. Эгерде ким кандай ниет кылган болсо, ким кандай амал кылган болсо, ошол амалына жараша, ниетине жараша бул дүйнөдөн деле бактылуу тапса болот экен. Бирок бул дүйнө эмне? Убактылуу дүйнө. Бул убактылуу дүйнөгө азгырылып өзүбүздүн бизге берилген милдеттерди унутуп койбошубуз керек. Анан караңыздар, бул дүйнөдөн тышкарыдагы тиги дүйнө бар да. Бирок ошол дүйнөгө да аракет кылышыбыз керек. Ал дүйнөдөн деле коркобуз биз. Барсак эмне болуп калат, кандай болуп калат, кандай, мен нелерди гана кылган жокмун, деп баягы ошол жактан да коркобуз, балким биз корккончолук эмес,
андан да жакшы болуп калыптыр биздин амалдарыбызга жараша. Көрдүңүздөр, бул жерден дагы биздин амалдарыбыз. Эми ушул жерден караңыз. Сиз мен киммин деген суроону бериңиз. Мен киммин? Мен кандай пайда бере алдым? Мен башкаларга кандай пайда кылдым? Мен эмнелерди жасадым бул дүйнөдө? Мен негизи эле Аллах таалам эмне кылыш үчүн жараткан мени деп, өзүңүздөр ушул суроону бериңиздер. Анан Алла менен, мен Аллах менен мамилем кандай деп өзүңүзгө суроо бериңиз. Мисалы үчүн бизде болот, баланча менен мамилем кандай, тиги менен мамилем кандай, тиги бай таанышыңыз менен мамиле кандай, тиги депутат менен мамилеңиз кандай, тиги блогер менен мамилем кандай деп өзүбүз суроо беребиз го, тиги менен мамилем аябай жакшы, бул менен аябай жакшы деп биз көбүнчөсү адамдарга байланып алганбыз да. Адамдарга ушундай бир кандайдыр бир дүнүйөгө, буюмдарга байланып алганбыз. А бирок азыр сиз отуруп туруп, мен Алла менен байланышым кандай? Алла менен мамилем кандай деп көрүңүзчү. Кандай экен мамилеңиз? Дегири буга чейин эстеп, бир ойлонуп көрдүңүзбү? Биз кыйынчылыкта гана эстеп ойлонот экенбиз, Эми азыр ойлонуңуз дагы, эми жазып чыгыңыз. Биз көп нерсени багы Алланы кандай учурда эстебейбиз, Биз кыйынчылык келгенде эки жол бар да бизде. Либо эстейбиз, либо жек көрөбүз. Жек көрүп, таранып, налып, претензияларды коюп, мисалы үчүн жакын адамдарыбызды алып койгон учурда, эмне үчүн алып койдуң, эмне үчүн именно меникин, башканы деле алсаң болмок да, эмне үчүн биздикин алып койдуң, неге биздин ата энебизди, неге биздин бир туугандарыбызды деп биз претензия коебуз. Жек көрүп баштайбыз. Кайсы күнөөм үчүн ушул нерсени бердиң мага? Кайсы күнөөм үчүн ушул сыноону берип атасың, Или биз банкрот болуп калсакчы, бир нерсени жоготуп койгон болсок, же болбосо аябай башыбызга кыйын бир кыйынчылык көргөн болсок, же болбосо аябай чоң суммада акчабыз бар. Ошол акчаны уруулар келип урдап алган болсо, же болбосо ушундай бир нерселер бар да. Или бир айыкпас ооруга чалдыкканда, же болбосо айыга турган эле, бирок аябай оор жолдор менен $4,000, $100,000 эмес, бир $30,000, $100,000 лечение кыла турган оорулар башыбызга түшкөндө гана биз ошол нерсени эстеп, ошол учурда анан Аллахым, неге мага ушул нерсени бердиң? Неге? Кайсыл күнөөм үчүн? Мен эмне кылдым деп уже претензияларды коюп баштайбыз, жек көрүп баштайбыз, налып баштайбыз, Же болбосо экинчи вариант бар. Ошол берген нерсеге ыраазы болуп, Аллах таалам, ушуну да бергениңе ыраазымын. Мындан да хуже болуп кетиши мүмкүн, бирок сен мага ушул нерсени бердиң. Анткени Аллах таалам сиз көтөрө ала турган гана сыноолорду берет. Сиз көтөрө албай турган сыноолорду бербейт, кыйынчылыктарды бербейт. Сизге ушу көтөрө ала тургандай кылып сыноо берет, жана сиз ошону жеңе ала тургандай күч кубат берип коет. Ошондуктан сиз эч качан претензия коюп, неге дебеңиздер, Бул нерсени кабыл алып, жакшынакай эле кабыл алганды үйрөнүңүздөр. Анан эң негизгиси бул жерде Аллах таалам айтат экен да, жан дүйнөңдү оңдо. Жан дүйнөңдү оңдосоң эле сен жан дүйнөң менен иштей бер дейт, өзүңдү өзгөртүп, руханий жактан илим билимдерди алып, өзүңдүн дүйнөң менен, жан дүйнөң менен алышып, издеп, жүрөктөрдү тазартып, Аллах берген ибадаттарды биз аткарып, туура болуп амал кылып, бизге анткени Аллах таалам могул жерге мына жооз кылын дедиби, парз кылынды, намаз оку дедиби, парз кылынды, зекет бер дедиби, ал да парз кылынды, орозо тут дедиби, ал да парз кылынды, ажылыкка бар дедиби, ал да парз кылды, ыйманга кел дедиби, ал да парз болот, алардын бир нерсебиз. Эми караңыз, ошол нерсенин баардыгын могул жерге печать кылып коюп койгондон кийин, бизге милдеттендирилгенден кийин ошол нерсени аткарууга шашылышыбыз керек, Сен жан дүйнөң менен алыша бер дейт. Жан дүйнөңдү тазалап, ошону өзгөрөөнүн жолунда боло бер, а мен сенин сырткы дүйнөңдү өзүм эле оңдоп коем деп. Сиз жан дүйнөңүз менен өзүңүздүн өзгөрүшүңүз менен илим алып, өзгөрө берсеңиз, жан дүйнөңүздү тазарта берсеңиз, сиз ошого аракет кыла бериңиз, могул жактагы сырткы дүйнөнү Аллах таалам сиз үчүн өзү эле оңдоп берип коет. Эми караңыздар, мен ушул жерден бир нерсени айта кетейин. Бир адам дейт, бир кедей адам отуруп дуа кылып аткан экен да. Отуруп ушунчалык дуа кылып аткан экен. Аллахым, мени багы аз сандагы адамдардай кылчы мени. Мени аз сандагы адамдардын катарына кошчу деп дуа кылып аткан экен да. Анын жанында өтүп бараткан сахаба сурайт экен да. Ошо дуасын бүткөндөн кийин неге мындай дуа кылдың? Элдин баардыгы үй берчи, бактылуулук берчи, бул дүйнөдөгү ден соолук бер, тиги, бул байлык, бийлик, ушинтип сурайт дейт элдин баары дуасында. Бирок сен башкача дуа кылып атасың дейт экен да. Аз сандагы адамдардын катарына кошчу деп сурап атасың дейт экен да. Эмне депчи? Анткени дейт, ал адам айтып атат.
Анткени көпчүлүктөр адашкандар, напсизин тыя албагандар, көпчүлүгү жандай туура эмес жолдордо жүргөндөр, көпчүлүгү тозокко түшө тургандар, көпчүлүгү наадандар, акылсыздар, текеберлер дейт да. Ушунчалык ушул адамдардын көпчүлүктөр ушул дейт. А мени азчылык санына кошчу деп атат. Шүгүр келтирген, ыраазычылык келтирген, өзүнүн ибадаттарын туура кылган, амалдарын туура кылган, жана Аллах тааланын эч бир баягы таразага салбай туруп өткөрө турган 70 000 адам болот экен да. Ошолордун санына, ошолордун арасына кошчу деп суранган экен. Көрдүңүздөрбү? Биз дагы дуа кылганда туура дуа кылалы. Отуруп эле мындай намазыбызды шашып окуп эле эртең мененки дуаны, Аллахым мага байлык бер, бүгүнкү күнүмдө ушундай акча бер, мага тигин бер, тигин кыл, буну кыл деп суранбайлы. Жүрөгүбүзгө ыйман бер. Өзүңө жакындата көр. Биз жаан дүйнөбүздү тазалап, Аллах таала менен тыгыз мамиледе, тыгыз байланышта болууну сураналы. Күндө үзүлбөстөн, күндө эгерде ошол нерсени кыла турган болсок, Аллах таала да бизге күндөн күнгө жакындайт. Аллах таала деле айтат, бул хадисте дагы бар. Пендем мени эстей турган болсо, мен да пендемди эстеймин дейт. Эгерде сиз эстебесеңиз, Аллах таала деле сизди эстебейт. Ошондуктан сиз, мисалы үчүн биз деле тааныштарыбыз бар, тааныштарыбыз бар, 10 жыл мурунку тааныштарыбыз бар, 20 жыл мурунку тааныштарыбыз бар, мектепте окуп жүргөндөгү тааныштарыбыз бар. Ошол тааныштарыбыздын бирөөсүн эле эгерде биз популярный болуп кетсе, же болбосо мындай президент эле отуруп алып, баланча деп эгерде айта турган болсо, ошол баланчасы баягы отуруп жыргайт да, баягы сүйүнүп калат да, мени дагы тааныйт экен, мен айтты депчи. Ошол сыяктуу эле сиз деле мисалы үчүн бир таанышыңызды айта турган болсоңуз, отуруп прямой эфирден, сабактардан, баланча таанышым десе, ошол таанышыңыз көргөндө кадимкидей сүйүнөт, мени да эстейт экен депчи. Мисалы үчүн менин деле баракчамда эгерде постоянно бирөө мени жакшы комментарийлерди жазып жүргөн болсо, постоянно мага реакция калтырып жүргөн болсо, мен ал адамды тааныймын. Ушунчалык жакын болуп, постоянно ага дагы в ответ реакция таштап турамын, суроолоруна жооп берип турамын. Ал адамды мен таанып каламын. Тааныган адамга эмне кылабыз биз? Тааныган адамга батыраак жооп беребиз, чем тааныбаган адамга караганда. Тааныган адамдарга көбүрөөк жакшылык кылабыз, чем тааныбаган адамдарга, карасаңыз. Дал ошол сыяктуу эле Аллах таалага эгерде сиз күнүгө, биз эмнеге зикир чалдырып атабыз? Күнүгө субханаллах, 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 альхамдулилля, 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 Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар жана келимени айтып атабыз, ла илаха иллаллах, Мухаммад расулуллах деп. Бул нерсенин бардыгын биз сиздерди күнүгө Аллахты эстөө иретинде айтып жатабыз. Күнүгө эстеген Аллахын, сиз пендесин, Аллахын да эстейт экен. Көрдүңүздөрбү? Сиздердин Аллах таала менен жакын болушуңуздарды каалаймын жана биз дагы ошол Аллах тааланын жакын болууну өзүбүз дагы жакшы ниет кылып жүрөбүз. Эми караңыздар, биз көп нерсе Алланын ыраазычылыгын алууну каалашыбыз керек, чем адамдардын ыраазычылыгын алууну көздөгөнгө караганда. Аллах тааланын ыраазычылыгын алуу боюнча дагы биз темаларды өткөнбүз. Астында кызым уктап атат, телефонду улам, лампаны улам терип жиберип атат. Ошол кыймылдап кетип атат. Эми карасаңыздар, биз пенделер көбүнчөсү биз пенделердин ыраазычылыгын алууну каалайт экенбиз да. Ошого көбүрөөк аракет кылып экенбиз, чем Аллахтын ыраазычылыгын алууну каалаганда. Мисалы үчүн бизге кызым, кызым, мындай дейт да, пенденин ыраазычылыгын алуу өтө кыйын. Аллахтын ыраазычылыгын алуу ушунчалык жеңил экен да. Биз пендеге эмне кылбайлы өмүр бою жакпай өтүп кетишибиз мүмкүн. Ал өмүр бою нааразы болуп, ушул элеби, мындай элеби деп вечно сизге претензия коюп, вечно сиздин кылган иштериңизди жактырбашы мүмкүн. Сиз берген нерсеге да ыраазы болбошу мүмкүн. Ошол нерсеге да сиз жек көрүп, сизди сөз кылып, дагы бир нерсе кылып, сизди тепселеп, дагы бирдеке кылышы мүмкүн. Ошондуктан сиз эч качан пенденин ыраазычылыгын алууну ойлобоңуз жана пендеден эч нерсе күтпөңүз. Буга чейин да айтканмын, биз көбүнчө пенделерден күтөрбүз. Ушул жана берип койсо, ушул мага бир нерсе берип койсо, ушул нерсе, ушул ойнотуп аткан оюндан мен утуп алсам, деп эле ошодон күтөрөт экенбиз да. Ушул мага жумуш берип койсо, мисалы үчүн жакын белгилүү бир тааныштарыңыз болсо, андай чоң жумуштарда иштеген тааныштарыңыздар, туугандарыңыздар болсо да, ушул мага бир жакшы орун берип койсо, минсе деп, мисалы үчүн бай туугандарыңыз бар болуп калса, ушул мага үй падарит этип койсо, же саякатка жолдомо падарит этип койсо деген сыяктуу кылып, биз ушинтип жакындардан эле күтөрөт экенбиз да. Сен чем башкалардан күткөндөн караганда, сиз Аллах тааландан күтүңүз. Күндө эртең менен турганда, Аллах таалам рызкыңды мага кеңейте көр. Ар бир кадамымда мага сооп бере көр. Ар бир кадамымда мага өзүңдүн ыраазычылыгыңды кылдыра көр, бере көр.
тамак жасасак да айткам, тамак жасасак дагы ошол тамакты Аллах тааланын ыраазычылыгы үчүн ошол жеген тамагыбыз бизге аш болсун, бизге пайда берсин, ооруп жаткан болсок үй бүлөбүзгө шыпа берсин деп жакшы ниет менен Аллахтын ыраазычылыгы үчүн жасай турган болсок, ар бир иште биз сооп тапсак болот. Жана сооп кыла турган болсок, биз мисалы үчүн садака бере турган болсок, зекет кыла турган болсок, мисалы үчүн садаканын толтур түрлөрүн айтып бергенмин буга чейинки эфирден көргөн болсоңуздар, И сиз ар бир нерседен, ар бир кадамыңыздан садака жасасаңыздар болот. Көрдүңүздөрбү, садаканы не обязательно баягы акча иретинде берүү маанилүү эмес да. Бул жерде сиздер жакшы сөз менен дагы, жакшы сөз айта албайсызбы, унчукпаш керек. Жакшы иш аракеттериңиз менен, жакшы иш аракет кыла албайсыздарбы? Анда ал жерден дагы биз унчукпай ага только биз жакшылык гана тилеп коюшубуз керек. Эң негизгиси адамдарга зыян тийгизбешибиз керек, Анан садака бул эмне? Садака биз Аллах таалам айткан экен да, садака берсең, мен сенин рызкыңды дагы да көбөйтүп коем дейт экен. Эгерде сиз рызкыңыздын көбөйүшүн каалай турган болсоңуз, садаканын бардык түрүн жасаңыздар. Күнүгө. Ошондо рызкы ошол менен келет. Ал эми биз келип жаткан Аллах таалам берейин деп аткан рызкынын баардыгын каалай албай эле биз түртөр эткенбиз да. Мисалы үчүн бирөөлөр аркылуу бизге рызкы бериши мүмкүн, Мисалы үчүн бизге ошол жасап жаткан мисалы үчүн могу суудан деле рызкы бериши мүмкүн. Бирок биз бул сууну ичип атып, бисмиллах деп ичпейбиз. И ушул Аллах таалам бере турган рызкыдан кур калабыз. Ошондуктан ар бир ишти баштаганда бисмиллах деп, суу ичип атсак дагы ар бир кадамыбызды бисмиллах Аллах тааланын ыраазычылыгы үчүн, тамак жасап жатсак дагы жана антип жакшы ниеттер менен жасай турган болсок дагы, ошол жерден биз сооп табабыз. И рызкыны ошол аркылуу да берип кое берет. Ал эми биз ошол нерседен берейин деп атса, биз ошол нерсени кылбай эле рызкыбызды түртүп коебуз да. Эми караңыз, сөз түрдө айткан, кыйынчылыктан кийин жеңилдик берет Аллах таалам. Сиз кандай тоскоолдук болбосун сиздин жашооңузда, кандай сиздерде сыноо болбосун башыңыздан, канча азыр кредит азап чегип, ушунчалык жүрөгүңүз тынчсыздануу пайда болгон болсо, ушунчалык күндү кыжаат болуп, сиздин проблемаңыз эч кандай чечилбестей түйүлүп аткан болсо, как будто сиз бул дүйнөдө жалгыз калып калгандай, жана бул дүйнөдө баягы сиздин проблемаңызды чече турган эч кандай выход жок болуп калган учурда, сиз өзүңүздү өлтүрөөнүн жолун издеп баштаганда, сиз ушул нерсени эске алыңыз. Сизге Аллах таалам сиз көтөрө албай турган кыйынчылыкты бербейт. Сиз ошол кыйынчылык келдиби сизге, эч кандай выход жок кыйынчылык келген болсо, сиз ошол жерде ойлонуңуз. Ошол кыйынчылыктын артында Аллах таалам мага эң сонун белектерин берет. Ошол кыйынчылыктын артында мага эң сонун белектерин камдап койгон. Мен болгону сабыр кылышым керек деп сабыр кылыңыз. Аллах таалам неге сынайт? Неге ошол тоскоолдуктарды берет? Неге Аллах таалам ошондой чоң сыноолорду берип коет? Мисалы үчүн кээ бир бирөөнө байлык берип сынап атат, кээ бир бирөөнө кыйынчылыктарды, тоскоолдуктарды берип сынап атат. Анткени Аллах таалам бул байлык бергенге ушул байлыкты кантип колдонот? Эмне кылат болду экен, Ушул байлыкты туура жолго колдонобу же туура эмес жолго колдонобу, Ысырап кылабы, же болбосо ушундай баягы жаман иштерге колдонобу деп берет да. Же ушуну жакшы зекеттерге, садакаларга, баягы кедей кембагалдарга жардам береби, жакшы иштерди кылабы, мечиттерди салабы, баягы поликлиникаларды, больницаларды, эң жакшы школаларды, медреселерди салабы деп мага байлык берет экен. Бирок бул туура эмес жакка колдонуу дагы, туура жакка колдонуу дагы бул өзүнүн кадамдарында, өздөрүнүн чечимдеринде болгон. Ал эми мага өтө көп кыйынчылыктарды берет, өтө көп тоскоолдуктарды берет башына. Эмнеге деп ойлойсуздар? Бул сабыр кылабы дейт экен. Ушул нерсеге чыдайбы? Сабыр кылып, Аллахым, сен кез келген проблемаларды, мага берген кыйынчылыктарыңды, тоскоолдуктарды мен сенден деп билемин. Мен билемин, бул кыйынчылыкты сен мага атайын бердиң, бунун артында жакшылык берүү үчүн деп кабыл кыла турган болсок, Аллах таалам бунун да чечимин сиздерге оңой эле чечип берип коет. Биз бирок бул сабырды болбостон, биз ушул жерден дагы неге бердиң, неге мага, башкага деле берсе болбойт беле? Эмне күнөөм үчүн, кайсы күнөөм үчүн? Мен эчтеке деле кылган жокмунбу? Күнөө деле жасаган жокмунбу? Баардыгы эле түз жүрөм, жүрөгүм деле таза, эч кимге деле жамандык кылбаймынбы? Эч кимге деле эчтеке кылган эмесмин деп эле биз арыздана береткенбиз, налый береткенбиз да. Көрдүңүздөрбү? Эң негизгиси бул жерде сабыр кыла билүүдө. Анан жана айтпадымбы, биз тиги дүйнөгө баргандан коркобуз кадимкидей. Бирок апабыздын ичинде жатканда да коркконбуз. Бирок чыккандан кийин бул андай деле коркунучтуу эмес экен деп калдык. Дал ошол сыяктуу биз азыр могу акчага тиешелүү айтып берем. Дал ошол сыяктуу да биз дагы акча тапкандан да коркобуз.
Байкасаңыздар, биз бул жака айтып атабыз, жүрөккө акчаны киргизбейли, дүнүйөнү киргизбейли, жүрөккө ыйман киргизели, Алланы киргизели дегенбиз. Эмне үчүн биз күнүгө баягы зикирлерибизди чалып жатабыз деп айттым, анткени күнүгө Алла менен байланышта болуп, Алланы таанып, дайыма жүрөккө салуу үчүн. Ал эми биз акча жака келгенде эле, ошо акчаны ойлоп, же болбосо акча жөнүндө бирдеке болгондо биз коркуп баштайбыз да. Ушул дүнүйөнү киргизе албайын, акчаны киргизе албайын деп, баягы акчаны биз жаман көрүп алабыз. Бул акча жамандык, акча бул жаман, кой мен акчаны ойлобойюн, бул жөнүндө вообще даже эсиме да келтирбейин деп түртөбүз да. А бирок сиз ооба акчаны бул жака койбоңуз, бирок акчанын орду чөнтөккө коюңуз. Акчаны сиз жакшы деп кабыл алыңыз. Анткени сиз ошол нерсени да туура пайдаланам деп жакшы ниет кылыңыз. Акча жаман эмес, акча жакшы. Акчанын арты менен сиз садакаларды кыла аласыздар. Акчанын жардамы менен сиз башкаларга пайда бересиз, башкаларга кол сунасыз, баягы алган колго караганда берген кол жакшы деп коет го. Ошол сыяктуу эле сиздер алуучу колдордон эмес, берүүчү колдордон болуңуздар. Бул жерде сиздер акча жаман, кой деп ушинтип отурбаңыздар. Акча жаман деген сайын Аллах Таалам бере турган акчаны түртө бересиздер да. Ошондуктан акча жакшы. Бул эгерде Аллах Таалам мага акча бер, бирок мен ошол берген акчаңды мен туура жолго колдоноюн. Туура жолго колдонууну насип эт. Мага Аллах Таалам ушундай акча бер, мен өзүмдүн карыздарымды кутулайын. Аллах Таалам ушундай акчаны бер, мен өзүмдүн кыжаалат болуп жаткан башымдагы проблемаларды чечейин. Аллах Таалам мага акча бер, мен ошол акча бергенимди эки эселеп көбөйтүп, дагы мээнет кылып, ошол акчаны көбөйтө туруп, мен туура жакка пайдаланайын, ушундай муктаждыктарымды жабайын деп сиз жакшы ниет кылыңыздар. Жакшы дуа кылуу менен гана сиз ошол акчаларды өзүңүзгө, жүрөгүңүзгө эмес, чөнтөгүңүзгө алып келе аласыз. Миллиондоп алып келе аласыз. Могу мээңизге алып келе аласыз, бирок жүрөккө эмес, болгону ошол нерсени сиз бул дүйнөдөгү муктаждыктарды жабуу иретинде, өзүңүз кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү жабуу иретинде колдоносуздар. Бирок ошол нерсени да сиз Аллахтан сурайсыз жана Алланын жолуна колдоносуз. Ошону дагы сиз сураганда дагы адал жол менен бере көрчү Аллахым. Жана ошол берген акчаны адал жолго колдонууну, адал жолго коротууну насип кыла көрчү деп ниет кыласыз. Көрдүңүздөрбү, бул жерде дагы эң негизгиси ниетте, анан ишенимде. Эми караңыз. Экинчиси биз айттык, эң негизгиси акчаны жаман деп айта албашыбыз керек. Ошол акчаны да туура сурап, Аллахым, ошол акчаны бере көр, мен бизнесимди эки эселеп, үч эселеп көбөйтөйүн. Ошол бизнесимди да сен ырыскыны дагы да эки эселеп, үч эселеп көбөйтүп бере көр. Менин клиенттеримди дагы күнүгө ошол, сиз мисалы үчүн сатуу жакта иштейсизби, же кандай бир бизнес жакта иштейсизби, ошол жерде келген адамдар, клиенттер, ар бир клиентти сизге Аллах Таалам жөнөтүп атат. Жөн келип калган жок алар. Мисалы үчүн могул эфирде деле, жүрөк тынчтыгы проектисинде деле жөн отуруп калган жоксуздар. Сиздер кааладыңыздар, мен да кааладым, мен да Аллах Тааландан сурандым, сураган нерсени берип койду. Көрдүңүздөрбү, биз бир болдук. Биз эч качан бирөөбүз да утулган жокпуз, бул жерден бирөөбүз банкрот болуп кетип, бирөөбүз кыйналып, же болбосо бирөөбүз эметкен жокпуз. Мен бул жерден өзүмдүн алган илимим менен бөлүшүп атам, алган илимимдин зекетин берип атам чыгарып. А сиздер пайда алып кетип атасыздар. Ошондо сиз да кутулбайсыз, мен да кутулбайм деп коп, утулбайбыз, экөөбүз тең утулбайбыз. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн бул жерде эң негизгиси жакшы ниет болуш керек да. Эми караңыздар, соода сатып болгондо да клиенттер келип атат, ошол нерсени Аллах Таалам берип атат, Аллах Таалам берген рызкысы деп кабыл алыш керек да. А бирок биз эмне кылып жатабыз? Азыр көп эле бизнесте жүргөндөрдүн көпчүлүгү Аллах Таалам берип жаткан рызкыны түртүп коюп атат. Мисалы үчүн сизге клиент келди, бирок ошол клиентке орой мамиле кылып, ал клиентти кетирип жиберишиңиз мүмкүн. Же сизге бир магазингизге бир адам келди, даже внимание да кылбай, сотка чукулап отуруп алдыңыз, алып чыгып кетет. Көрдүңүздөрбү? Ал эми мусулман өлкөлөрүндө байкасаңыздар, Турцияда, же болбосо турецке деле магазиндерге кирип көрүңүз, бул жакта түрктөр иштеткен магазиндерди. Же башка мамлекеттин башка улуттар иштеткен магазинге кирип көрсөңүздөр, алар эч качан кагып силкпейт. Бөлүп жайнап тозуп алат. Сиз даже эчтеке албасаңыз дагы, келип кийип көрсөңүз дагы алар эчтеке дебейт. Кайра гүлүп жайып тосуп алат дагы, кайра гүлүп жайып узатып коет. Ал эми биздин кыргыздар кантет? Биздин кыргыздар даже кабак башын ачып да койбойт дагы, даже саламатсызбы, келиңиз, эмне керек деп да койбойт да. Отурган жеринде отура берет. Клиент келет, Аллах Таалам рызкысын берет ошого, на деп. Ошол рызкысын нормально тосуп албайт да. Кетирип жиберет. Көрдүңүздөрбү? Ошол сыяктуу эле бул жашоодо деле, ушул мисал сыяктуу эле биз жашоодо деле рызкы берет, бирок ошол рызкыны биз өзүбүз тээп кетирип жиберебиз.
Сиз ар бир нерседен, Аллах Тааланын берген ар бир нерсенен рызык алганды үйрөнүңүздөр. Эми үчүнчүсү, айттым адамдан эч качан күтпөңүздөр деп, бир гана Аллах Тааландан күтүңүздөр деп. Адамдан күтө турган болсоңуздар, Аллах Тааландан күтпөй, бирөөдөн жардам сурап, мага ушул жардам берет, ушул гана колунан келет дей турган болсоңуздар, жалгаңыздар. Ааламдын падышалары гана сизге жардам берет, ушул Аллах. Сиз адамдар эч качан жардам бере албайт. Эгерде сиздин башыңызга бир азап келген болсо, жана тагдырыңызга ошол азапты берген болсо, могу ааламдын бардыгы келип сизге жардам берсе да, сиз ал нерседен куткара албайт. Сизге бир рызыкты берген болсо, сизге бир байлыкты берген болсо Аллах Таалам, бардык ааламдын бардыгы сизге каршылык болуп дагы ошол байлыгыңызды тарта албайт. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде эгерде сиз адамдан күтө турган болсоңуз, Аллахтан эмес башка нерселерден күтө турган болсоңуз, Аллахтан эмес башка бир техникалардан күтө турган болсоңуз, ошол эле эмне азыр толтура техникалар чыгып атпайбы? Проработка, гипномедитация, же болбосо дагы кандай, подсознание, сознание деп, ошол нерсенин бардыгы ширк. Сиз эгерде ошолордон результат күтө турган болсоңуздар, ошолордон акча күтө турган болсоңуздар, ошолордон успех, ийгилик күтө турган болсоңуздар, же болбосо бир адамга барып, мен багымды ачып берчи деп, ошол башка адамга багыңды ачтыра турган болсоң, көзү ачыкпы же эмне айырмасы жок, башка адамдан күтө турган болсоң, өзүңдүн жакшы жашооңду, өзүңдүн тагдырыңды, анда эмне дейт ошол адамда Аллах Таалам динден чыгарат экен. Андан 70 кедейликтин мүмкүнчүлүктөрүн берип коет экен да, караңыздарчы. Кедейликтин 70 эшигин ачып коем дейт экен. Ошол сыяктуу эле бул жерден абайлаңыздар ушундай нерселерден. Бир гана Аллах Тааландан күтөсүз, Аллах Тааландан гана сурайсыз. Анан ар бир нерсени кабыл аласыз. Ар бир нерсени кабыл алыңыз. Любой нерсени кабыл алыңыз. Сиздин башыңызда эмне келбесин, башка бирөөлөрдүн мамилесинен да кабыл алыңыз. Мисалы үчүн жолдошуңдун характери эмне болуп атса, бабаңыздын кандайдыр бир мүнөздөрү жакпай аткан болсо, сапаттары жакпай аткан болсо, ошол нерсени кабыл алыңыз. Кантип кабыл аласыз ал нерсени? Ал эгерде текеберлик болуп аткан болсо, кандайдыр бир жаман сапаттары болсо, просто кабыл алыңыз. Аллах Таалам жаратып койгон экен деп, аны мынтип оңдоп, аны түздөп аракет кылбаңыз. Сиз аны түздөгөндөй, аны оңдогондой, бирөөнүн характерин оңдогондой сиз Аллах Таалам эмессиз. Эгерде сиздин жолдошуңуздун характерлери, кыймыл аракеттери, сүйлөгөн сөздөрү же иш аракеттери жакпай аткан болсо, бир гана Аллах Таалама кайрылыңыз. Эртең дуаңызда мына зикирлерди кылып атпайсыздарбы? Ошондон кийин, Аллахым, менин сүйүктүү жолдошумдун ушундай характерин оңдой көрчү. Аллахым, жолдошумдун ушундай жумуштарынын кандай десем, ача көрчү, жолун ача көрчү, бүгүн жумушунан жакшы маанай болуп келсинчи, жумушундагы ар бир коллективи жолдошумду сыйласынчы, жолдошум күнүгө маанайы эң жакшы болуп жүрсүнчү, жана баланча жаман адаттарынан өзүң арылта көрчү деп бир гана Аллах Тааландан сурайсыз. Жолдошум өзүңүз эле өзгөрүп калганын байкап каласыз. Мына көрөсүз. Сиз аны өзгөртүп, сен мондайсың, мондай болбойсуңбу деп айтып, богошуп отношенияны бузуп албаңыздар. Балаңызга да, эмнеге мен могу балам бейбаш, ал эмне могу балам жоош, эмнеге могу бейбаш балам мондай жоош болбойт, эмнеге экөө окшош эмес деп арызданбаңыз. Анткени Аллах Таалам буга ошондой сыпат менен жаратты, буну ошондой сыпат менен жаратты. Бул эгерде туура эмес жолго бараткан болсо, сизге жакпай аткан болсо сыпаттар, болгону эмне кыласыз? Аллах Тааландан гана сураңасыз. Аллахым, ушу балама ыйман бере көр, Аллахым, ушуга ден соолук бере көр деп. Могу эмнеге кызыл, могу эмнеге жашыл, эмнеге могу жашыл эмес, могу кызыл эмес деп ушинте бербеңиз да. Эмнеге могу бири кызыл, бири жашыл, же болбосо эмнеге могу бири сүйөрө, бири төртбуштук, эмнеге экөө тең төртбуштук эмес деп башыңызды айлантып, нааразы болуп ошол нерсеге отура бербеңиз да. Анткени ошол төртбуштук кылып да жараткан Аллах Таалам, тиги тоголок кылып да жараткан Аллах Таалам, тиги ошондой сапатты берип да жараткан Аллах Таалам, тигини да ошентип жараткан Аллах Таалам. Байкасаңыздар, мына бир үй бүлөдө 6 бала төрөлгөн болсо, мисалы үчүн 6 бир тууган болсо, 6 бир тууган ар башкача. Келбети, бою, веси, ошол учурда характерлери ар башка. Бирөө ийгиликтүү, бирөө ийгиликсиз, бирөө дагы бир нерсе, байкасаңыз, ар кандай. Ошол сыяктуу Аллах Таалам бизди ар кандай кылып жараткан, бирок ар кимге өзүнө тиешелүү таланттарды, өзгөчөлүктөрдү берип койгон. Биз аларды эч кандай өзгөртө албайбыз дагы, аларды биз эчтеке кыла албайбыз. Бир гана эгерде кимдир бирөөнүн сапаттары же кыялдары же характерлери жакпай аткан болсо, иш аракеттери, кылган иш аракеттери, анда биз бир гана Аллах Тааландан сурап гана оңдойбуз. Мисалы үчүн көпчүлүк адамдар мына тигил ичет, тиги чегет, тигил жаман, ойнойт, тигинтет, минтет күнөө кылат. Баскан турганын бардыгы туура эмес, баскан турганын күнөө деп моинтип отура бериштин кереги жок. Болгону ошол
бир тууганымды туура жолго сала көрчү, ошол менен таанышымды мынтип көрчү, Аллах таалам ошо таанышыма ыйман бере көрчү деп суранышыбыз керек. Эч качан бирөөгө претензия коюп, бирөөнүн артынан сөз кылып сын таккан болбойт. Ошол нерсени Аллах таалам сенин да башыңа алып келип коет. Жана ага сиз жаман көрүп аткан пендесине бир заматта, бир секундта ыйман берип туруп жүрөгүнүн даражасын сиздикинен да өйдө көтөрүп коюшу мүмкүн. Сиз жөн эле намаз окуп жаткан болсоңуз, дал ошол жаман иш аракеттерди күнөө кылып жүргөн адам бир күндө эле ыйманга келип туруп, сиздикинен да мощный кылып туруп, ыкластуу чын жүрөгү менен намаз окуп, чын жүрөгү менен Аллахтан кечирим сурап коюшу мүмкүн. Сиз жөн эле мынтип кечирим сураганыңыз менен, тилиңиз менен сураганыңыз менен, ал могу жакта жүрөк менен сурап коюшу мүмкүн. Анан бул жерде сиздерге айта кетчүмүн, максаттар, мисалы үчүн максаттар жазып жатканда, бул жака жакта көп сиздерге тапшырма берип койдум окшойт, Келиңиздер, мага акыркысын берейин. Тапшырма. Мисалы үчүн биз эмне үчүн максаттар орундалбайт? Максаттарды да сурап жатканда биз чын жүрөгүбүз менен анан Аллах Тааламан туура так даана сурашыбыз керек да. Кайсыл жерде эмне, мисалы үчүн сиз умрага аябай баргыңыз келип жаткан болсо, бир нерсе алыңыз. Мисалы үчүн могу бир жайнамаз сатып алыңыз атайын. Анан бул жайнамазды атайын жапжаңы кылып сатып алып туруп, мен буну умрага барганда гана намаз окуйм деп коюп коюңуз. Жакшы ниет менен. Дал ушул кылган ниетиңиз менен бир күнү умрага барып калышыңыз мүмкүн. Балким бир утуп алышыңыз мүмкүн, же болбосо дагы бир нерсе болуп, ырызкыңыз көбөйүп кетип, сиз умрага барып калышыңыз мүмкүн. Же болбосо мондай таспих алып туруп, же болбосо кандай бир нерсе алып туруп, буну мен умрага барганда колдоном деп коюп коюңуздар. Жакшы ниет менен. Көрдүңүздөрбү? Сиз ушул ниет кылуу менен Аллах Таалам уже запрос жөнөтүп койдуңуз. Аллах Таалам көрүп турат да, ушул пендемди мен умрага жөнөтөйүн деп ар кандай сиздерге себептерин берип коет. Кантип умрага барганыңызды билбей каласыз. Балким бир китеп алып, дал ушул китепти мен умрага барганда окуйунчу. Же болбосо бир блокнот алыңыз дагы, дал мен ушул блокнотту мен умрага барганда колдоноюнчу. Ар бир умрага барган шагымды мен жазам ушул жака. Ошол жактагы эң сонун кооздуктарды көргөн болсом дагы жазамын. Эң кооз сөздөрдү уккан болсом дагы жазамын деп жакшы ниет кылып кое турган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө сиз умрага барып калышыңыз мүмкүн. Аллах Таалам эмне ниет кылган болсо, ошол ниетибизге жараша берип коет. Эми караңыз, же болбосо хотя бы загранпаспортуңуз жок болсо, загранпаспорт даярдап коюңуз. Аллах Таалам ушул загранпаспортду даярдап жатам, мен умрага барамын. Жакшы ниет кылып атам, сенин ыраазычылыгың үчүн умрага барууну насип эт деп туруп даярдасаңыз болот. Же болбосо сиз мисалы үчүн арабча билбеген болсоңуз, дал ошол умрада мен арабча Куран окуйунчу, мен арабча ошол жакта түшүнөйүнчү деп жакшы ниет менен азыр арабча үйрөнүп баштаңыз. Арабча алфавиттер жаттап баштаңыз. Мурун кылбаган иш аракеттерди азыр кылып баштаңыздар. Максатыңыздарга эртерээк жетемдей турган болсоңуздар, азыр кылбаган ишиңиздерди жасап баштаңыздар. Мисалы үчүн айтат го, бизде бар, динибизде, хадистерде бар, пенде дейт да, сенин бүгүнкү күнүң эртең, кечеки күнүң бүгүнкүгө окшобосун, бүгүнкү күнүң эртеңкиге окшобосун экен да. Бул кандай мааниде айтты? Көпчүлүк бул маанини туура эмес түшүнөт. Сен кече мына бүгүн киного бардың эле, бүгүн киного барбайсың. Эртең эс аласың, же болбосо кафеге барасың, же жыргайсың, клубтарга барасың деп эмес. Мисалы үчүн, кечеки күнүңүздү сиз 100 альхамдулилля деп 100 жолу айттыңыз, шүгүр келтирдиңиз. Же болбосо субханалла деп 100 жолу айткан болсоңуз, сиздерде бүгүн 105 жолу айттыңыз. Көрдүңүзбү? Кечеки күнүңүз менен бүгүнкү күнүңүз окшошкон жок. Кече 105 айттыңызбы? Бүгүн 200 айттыңыз. Бүгүн 200 айттыңызбы? Кийинки күнү 250 айттыңыз. Лишь бы бир нерсеңиз окшошпосун. Бирок буну көпчүлүгү туура эмес түшүнүп алат экен. Мисалы үчүн, кечеки күнүңүздөн бүгүнкү күнүңүз окшошкон жок, анткени бүгүн сиз мына ушундай эфирди көрүп атасыз. Ушул эфирден сиз уже башка маалыматтар алып атасыз. Эртеңки күнүңүз дагы башка маалыматты аласыз, уже эртеңки күнүңүз окшошпойт, Дал ошол сыяктуу эле биз сөзсүз түрдө бир күнүбүз окшошпошубуз керек, ошондо гана биз максаттарыбызга жетебиз. Мисалы үчүн, сиз араб тилин үйрөнгүм келет дей турган болсоңуз, алфавитти жаттагым келет дей турган болсоңуз, бүгүн биз 10 алфавит жаттаңыз. Түшүнүп, прямо ар бирин жаттап айтып. Эртеси күнү дагы 10ду жаттаңыз. Мисалы үчүн, мен буга чейин тапшырма бердим, Аллах Тааланын 99 ысымын жаттаңыздар деп. Дал ошол ысымын сиздер бүгүн 10ду жаттаңыз, эртең 20ны жаттаңыз, эртең дагы 10ду жаттаңыз деген сыяктуу болуп, ар күнүңүздөрдү бири-бирине окшоштурбай кетирсеңиздер болот. Ошондо гана сиз максатыңызга жетесиз. Кантип 99 атын бир күндө жаттай албайсаңыз, 10 жаттап отуруп, жаттап коесуз, болот. И дальше, эгерде сиз мисалы үчүн бир бизнес баштайм деп жаткан, магазин ачам деп жаткан болсоңуз, күнүгө
акырын кадам таштай бериңиз. Магазин ачыш үчүн эмне кылыш керек? Эмнелерди кылыш керек? Ошол кадамдарды акырын жасай бериңиз, максатыңызга жетесиз. Анан максаттарыңыздын ичинен эң маанилүү бир үчөөнү тандап алыңыз. Ошол үчөөнү детально жазып чыгыңыз. Ар бирин. Мисалы үчүн умрага барам деп максат койгон болсоңуз, умрага кайсыл күнү, ким менен, кандай кийимдерди алып, кайсыл магазинде кийинесиз, жолдошуңуз менен барасызбы? Мисалы үчүн только биз жакын жолдошубуз менен, ийнибиз менен же атабыз менен гана бара алабыз, же балабыз менен. Ошондо умрага ким менен барып атасыз жаныңызда? Прям элестетип, аттарына чейин жазып, Аллах таалам деп жазып, бүт детально жазып коюңуз. Баланча күнү Аллах таалам мени өзүнүн үйүнө чакырды. Жолдошум экөөбүз мондай кийим менен, мондай даярдыктарды көрүү менен бардык. Мен болсо ошол барган учурда мына ушуга чейин араб тилин жаттап, мен ал жактан уже Куран окудум. Күнү түнү ошол жакта мен сажда кылдым. Только Аллах таалам менен бирге болдум деп прям ушуга чейин жазып коюңуз. Прям ушундай детальный болуш керек сиздин максатыңыз. Же болбосо бизнеске байланыштуу болгон болсо, Аллах таалам ушул бизнесимди ырыскылуу кылып, мага баягы берекесин дагы арттырып, мондай кылып ийгилик, ошол бизнес мондай кылып өнүгүп кетти баланча күнү. Мен ошол учурда мына ошол бизнес менен мисалы үчүн миллион таптым, миллиондун мынчасын садакага бердим. Тапкан миллионумду бияка короттум деп туруп, прям детально жазып койсоңуз болот. Анткени мен буга чейин деле карасаңыздар, биринчи запустан мен жумушумда, онлайн жумушумда мен миллион бирдеке жасаганмын да. Бирок ошол миллион бирдекени мен Аллах таалам сураганмын, Аллах таалам ушул жумушуман өзүң рызык бере көрчү депчи. Анан буга чейин мен бир марафон кылган элем да, платный 200 сомдон. Ошол 200 сомдон платный марафон кылганда мен айтканмын да, даже жарыялаган бар акчаны. Ушул марафонго катышкан ар бир айымдын акчасы бүт толук садакага кетет дегенмин. Ошол учурда канча 15 миңби 20 миңби чогулган. Ошонун баардыгын биз садакага жумшаганбыз. Полностью садакага жумшап салганбыз. И ошону да ойлоймун да, баягы садака кылган үчүн дагы баягы Аллах таалам бизге обещать эткен го. Эч бир кантыксыз обещание берген, Аллахым ошентип бизге сөз бергенден кийин садакаңды да 10 эселеп беремин, 1000 эселеп беремин деген ошону мен эске алдым да. Мен биринчи марафонду полностью бекер өттүм, акчага өттүм, ошол акчанын баарын садака иретинде берип койдум. И аны мага карачы 1000 эселеп берип койду депчи. Менин 20 миң сомумду мага миллион кылып берип койду. Көрдүңүздөрбү? Эгерде сиз рызкыңызды канчалык көп берсин деп турган болсоңуз, ошончолук көп садака бериңиз. Канчалык сиз баягы өзүңүздүн башыңызга келе турган кырсыктардан, балелерден, оорулардан сактанам десеңиз, ошончолук садака бериңиз, көбүрөөк жардам бериңиз, элдерге көбүрөөк пайдаңызды тийгизиңиз. Ошондо гана сиздин рызкыңыз көбөйөт. Рызкыңыздын көбөйө турган жолдору өтө толук турат. Садака берип, бирөөгө жакшылык кылып, бирөөгө пайда берип, бирөөгө дагы бир нерсе жардам бере калып, или мына жолдошуңузга деле жакшы мамиле кылып деле садака тапсаңыз болот. Балдарыңызга туура мамиле берип деле туура кылып, мамиле кылып, мээрим төгүп, ар бир нерседен сиз садака кылуу менен Аллах таалам берген рызкыны ала аласыздар. Анткени Аллах таалам ар бир нерседе бизге рызкы берип койгон. Ал эми биз пенделерде өзүбүздү гана тандоо. Кааласак ошол рызкыны алабыз, жашынакай кылып тосуп алабыз. Кааласак ошол рызкыны тээп, чаап кой берип жиберебиз. Баардыгы өзүбүздөн. Баардыгыңыздарды жакшы көрөм, кыздар. Катышканыңыздарга ыраазымын. Бүгүнкү тапшырманы аткарыңыздар. Группаны ачып коебуз саат 10:00. Группаны ачкан учурда отзывдарды жазыңыздар, же азыр деле ачып коёмун. Отзывдарды жазып, өзүңүздөр бул сабактан кандай инсайттарды ала алдыңыздар, эмне инсайттарды ала алдыңыздар? Акча жаман деп эле, акчаны түртөп эле, жүрөгүмө кирип кетпесин дей бербестен, акча деле жакшы, эгерде ал акчаны туура жолго колдоно турган болсоңуз. Жана ал акчаны адал жол менен таап, адал жолго колдоно турган болсоңуз, ал да жакшы. Эч качан жаман дебеңиз. Анткени сиз ошол акча менен сиз жакшылык кыласыз. Сиз ошол акча менен мечиттерди сала аласыз, садиктерди саласыз, медреселерди саласыз, больницаларды, школа, мектептерди сала аласыз. Сиз ошол акчалар менен жакшылыктарды кыласыз. Ал эми ошол акча жок болсо эмне кыласыз? Даже жакшылык да кыла албайсыз, садака да кыла албайсыз. Ошон үчүн акча берүүчү садакаларды кыла албайсыз да. Ошон үчүн баардык нерсени туура кабыл алып, анан туура дуа кылганды үйрөнүңүздөр. Эртең эгерде аябай кажаат болуп, карыстарыңыздан кутула албай жүргөн болсо, мен силерге карыстан кутулуучу дуаларды жөнөтүп коеюн. Ошолорду көп окуңуз. Жана бизде рызкыны арттыруучу 3 ат бар. Жана 99 аттын, Аллах тааланын атынын үчөөсү Ар-Разак, Ар-Рахман, Аль-Мугни деген. Рызкыңды көбөйтүүчү,
ырыскы берүүчү, берекени дагы да арттырып коюучу. Сиз эгер сатып жаткан болсоңуз, ошол сатып жаткан акчадан дагы береке кылып берип коет. Мисалы үчүн биз таап жаткан акчанын дагы берекеси жок болсо, биз ошол нерсе көзгө да көрүнбөй калат. Мисалы үчүн кимдир бирөөгө 1000 сом тапса дагы, ошол аябай берекелүү болот. Байкасаңыз, кимдир бирөөгө 100 000 сом тапса дагы берекеси жок, баатыр эле болуп калат да. Дал ошол сыяктуу эле сиздин берекеңизди көбөйтүүчү аттар ушул үчөөнү постоянно айтып жүрсөңүз болот. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Эртеңки сабактан көрүшкөнчө.